Бурул айдан кийин эле ала качуунун дагы бир курмандыгы атталды. Ушул жылдын 5-апрелинен бери дайынсыз болуп жаткан 27 жаштагы Айзада Канатбекованын сөөгү Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокмуров айылдарына жакын жердеги талаада автоунаадан табылды. Бул бир эле кыздын эмес, бүтүндөй мамлекеттин трагедиясы. Расмий маалыматтар боюнча кыз кыйноого алып өлтүрүлгөн жана бычак жеп каза болгон Шектүүнүн өлүгү да ошол жерден табылган. Ал арада Шектүү делеген жарандын акыркы аудиосу социалдык тармакка тарады. Кечирип коюң, мен ушундай бала төрөп койгонуңузга. Мен сүйүп калдым, апа. Мен Айзада үчүн жашай албайм. Айзаданы мен ушунча күттүм, мен Айзаданы мен сүйдүм. Мен азыр айтып коеюн сиздерге, болду. Акыркы жолу мени угуп атасыздар, рахмат баарыңыздарга. Мен сиздерди кечирдим. Кудай алдында. Сиздер да мени кечирип коюңуздар, Кудай алдында. Ага чейин интернет булактарына Бишкектеги Тыныстанов жана Медеров көчөлөрүнүн кесилишинен белгисиз адамдар кызды уурдап бараткан тасма тараган. Анда 3 адам бир кызды күчтөп унаага салып жатканы, ал учурда жолдо өтүп бараткан адамдар эч кандай реакция жасабаганы видео көзөмөлгө түшүп калган. Кандуу окуяга байланыштуу бүгүн Бишкекте Ички иштер министрлигинин имаратынын алдында жарандык активисттер, блогерлер, укук коргоочулар, шаар тургундары нааразычылык акциясына чыгышты. Нааразы тарап Айзада Канатбекованын убагында табылбашы милициянын шала кылыгынан кабар бере турганын билдирип, алар бул окуяга жол берилгени үчүн Ички иштер министри Улан Ниязбековдон отставкага кетишин жана чогулгандардын алдына чыгып жооп беришин талап кылды. Андан кийин Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү үчүн маалымат жыйыны өткөрүп, кыздын өлүмүнө байланыштуу билдирүү таратты. Милиция Канатбекованы өлтүрүүгө шектүү Замирбек Теңизбаев мурда Орусияда соттолуп чыккан деген маалымат бар экенин айтты. Ал Орусиядан 2017-жылы келген, инисинин сөзүнө караганда, ал өлкөдө кылмышка соттолуп 6,5 жыл отуруп чыккан, үй бүлөлүү 2 баласы бар экени айтылууда. Бунун үй бүлөсү бар болчу. Үй бүлөсү бар болчу, 2 баласы бар. Бизге маалымат берилген. Бирок бул маалымат азыркы учурда биздин коллегалардын немесинен башка мамлекеттик коллегалар менен азыр байланышып туруп, бул маалымат текшерилип жатат. Бул 2017-жылы Кыргызстанга келип туруп, таксовать этип жүрдү. Биринчи квартираларды снимать этип жүрдү, ушинтип жүрүп туруп, акыркы уже 2-3 айдан бери бул машинанын ичинде жашап, таксовать этип жүрдү. Машинада уктап, машинада жумуш кылат ушундай. Замирбек Теңизбаевден тышкары Бишкек шаардык криминалдык милиция кызматы тарабынан ала качууга тиешеси бар дагы 2 адам кармалды. Алар Бишкек милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул кылмышка шектелген калган жарандарга издөө иштери жүрүп жатат. Министр! Айзада Канатбекованын өлүмү менен аяктаган окуяга байланыштуу премьер-министр Улукбек Мариповду үн катып, өкмөт үйүнүн алдына митингге чыккандарга жооп берди. Ал окуя президенттин жеке көзөмөлүндө экенин жана ички иштер министри баштаган жетекчилердин жоопкерчилиги караларын белгиледи. Урматтуу мекендештер, мен деле буга абдан кайгырып турам. Жүрөгүм менен айтып атам, муну уксаңыздар. Ошондуктан бул боюнча толук чаралар көрүлөт. Кызматтык териштирүүлөр жүрүп атат. Негизи ал маселелердин да баары каралат. Азыр териштирүү жүрүп атат, уруксат берсеңер. Чырактай кезинде өмүрү кыйылган Айзада Канатбекованын сөөгү Балыкчы шаарында жерге берилди. Ала качуунун курмандыгы болгон маркум кыз буга чейин Бишкек шаарында иштеп келген. Жезгүл Мадинова, Кудрат Ташмурзаев, 5 канал.